Жогорку билимди каяктан алгансыз? Жогорку билим эмес, биздики среднее образование болуп калат. Жогорку билим алган эмессиз? Жогорку билим болсо биофакты окуп атабыз. Эми окуп атасыз? Өзүмдүн билимим медицина жокто негизи билим жок. Именно ушул табияттын чөптөрүнүн жактарынан илим алгам ушактан. Жогорку билим бул медицина жаатында эмес? Жок, медицина жакта андай билим. Табият жаатына 2 жыл мурун келдиңизби? Ооба, 2 жыл мурда. Андан мурда эмне менен алектенчү элеңиз? Андан мурда башка бир өзүмдүн жеке ишкер болчумун. Медицинадан Сырткара. Сиз билимиңиз кандай? Каяктан? Меники информатический билим, среднее образование. 8 жылдан бери ушул тармакта иштейм. 8 жылдан бери фармацевтика тармагында? Фармацевтта, аптекада да иштегем, народный жакта да. Кыз сөзсүз түрдө жогорку билимдүү дарыгер болуш керек. Эми ошол эле дарыгер баягы элдик медицина менен алектенсе, ошол жактан дагы мындай профессиональный ошол направлениядагы ошо окуусун бүтүш керек да, тиешелүү даярдыктан өтүп, андан кийин ошондой ишмердүүлүккө барыш керек. Эми азыр моундай шартта иштеп жатканын кандай бааласак болот? Бул мыйзамды одоно бусканы болуп эсептелет.